Дагы бир жолу салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Финанстык пирамидалар же каржы пирамидалар боюнча жана тармактык маркетинг, бизнес, ишкерлик жана маркетинг темасында күчтүү адистердин бири сиздерге өзүмдүн аналитикамдан жана өзүмдүн башында өткөргөн окуяларымды айтып берип атам. Эмнеге дегенде ушул окуялар сизге өзүңүздү жана жакындарыңызды же тааныштарыңызды ошондой каржы пирамидалардын берген зыянынан сактап калуу максатында ушул окуяларды угуп коюңуз. Жана каржы пирамидаларды ушул мен айтып берген окуялардын жардамы менен сиз оңой дароо тааный турган болуп каласыз. Көрүп жүрүп үйрөнүп каласыз. Анткени дегенде окуялар элдердин башында жакшыраак калат, жөн сабак караганда окуялар жакшы таасир этет. Жана ал эсте жакшы калат. Ошол себептен ушул окуялардын пайдасы тиет деп ойлойм. Жана буга чейин мен айтып кеткем, биринчи бөлүгүн көргөн болсоңуз, мен адамдардын аттарын айтпайм, бирок компаниялардын аттарын айтам. Жана окуяларды мүмкүн болушунча көбүрөөк мындай тагыраак, көбүрөөк ошо болуп аткан иштерин кошо айтам дедим да, сизге сабак болсун бул деп. Анда эмесе кеттик кийинки проект, Diamond Rewards буга чейин айттык, Diamond Rewards кийин жабылып кетти. Жана ал чет өлкөлүк компания болгондуктан, ошол Go'дагы адамдар дагы ал компанияны чыгып, ал компания менен соттошуш кыйын болуп калды. Ошон үчүн чет өлкөдөн келген, сырттан келген компаниялар менен иштеп атканда өтөт болуңуз. Эгерде официалдуу өкүлчүлүгү жок болсо, сиз ал теманы жакшы түшүнбөсөңүз, жакшы билбесеңиз, сиз ошол абалда калып калышыңыз мүмкүн. Чет өлкө менен соттошуу кыйын. Ал жака сиз барышыңыз керек, адвокат менен барышыңыз керек, ал өтө кымбат болуп кетет. Соттошушуңуз керек, соттошуп жүрүшүңүз керек. Ал сотту утушуңуз керек. Утуш үчүн биринчи болуп кетет. Бир нече сот болуп кетиши мүмкүн. Сиздин киргизген акчаңыз ага татыбайт. Ошон үчүн эмне? Ага эч кимге эч жакка кайрып албай кала беришиңиз мүмкүн. Ошон үчүн бир жак акча салуудан мурун терең кененирээк ойлонуңуз. Кийинки проект бир убакта Билл Гейтс кокуй кредит берет экен, анан ушул кредиттин жана менен аябай выгодный проценттер болчу. Мен да көрүп өзүм ачылган ушундай кредит берет деп. Анан кийин ал кредит бериш үчүн бирок акча салат экенсиң. Ушул жери таң калыштуу, ушул жери күмөн саноо туудурат деп. Мен жакын билген тааныштарым да ошолдой проект иштешти, ошол жака акчаларын салышты, кокуй ушул биз акча салсак, анан банк бул жака келет экен, анан арабтар бияка банк ачат экен, анан ислам принцибинде төмөн пайызда берет экен деген өтө выгодный бир сөз түрдө бир пайызды же бир акчаны убада беришет. Каржы пирамидалардын кийинки белгиси ушул, өтө выгодный. Мен жанагы кыскача видео, жана көбүрөөк айтылган видеодо да көрөсүздөр, ал жерде бүт айтып бергем. Өтө выгодный кредит болчу, 6% же 3% болчу, элди чакырышын өтө выгодный пайыздарды убада берет. Ошонусунан таанысаңыз болот. Бул эң бир жакшы көрсөткүчтөрдүн бири ушул. Анан элдердин көпчүлүгү акча салды, адамдарды алып келишти, акыры ал ачылбай койду, эч эле ачылбады. Өкмөт тыштоо кылбай, өкмөт уруксат бербей атат, окуй тигинде болот, мындай болот. Макул, биздин өкмөт уруксат бербесе, ошол жактан деле чыгарып бере бергиле акчасын. Эгер силер ошондой эле выгодный банк болсоңор, же болбосо башка Казакстанбы, Россияга уруксат берсе, ошол жака ачкыла дагы бере бергиле, ошол жака мүмкүнчүлүк. Россияга келип алгыла деп берип койгула акчаларын. Жок, андай беришпейт. Эмнеге дегенде, максаты элден акча жыйнап алуу, көрдүңүз, Ал жерде кредит берүү эмес, ал жерде максат элдин акчасын эптеп, ушинтип биз аябай выгодный беребиз кредит деп убада берип алып алуу. Акыры аягында эмне болду? Мен ушу жакшы тааныган адам эже аябай сыйлайм, көп нерсеге үйрөндүм ал эжеден. Ошол айтты, адамдар мени жаман көрүп, ал компанияны күнөөлөбөстөн мага келип картина келип башым миңзип койду. Башым тешип, анан кийин ошодон кийин экинчи мындай тармакка байланышпас болдум. Жада калса тармактык маркетингге да жолубос болдум деп калды. Туура ал эже өтө мындай күчтүү психолог, күчтүү ишкер десе болот. Ишкер дегенге кичине күмөн санайм, бирок чоң дүңгүрөп иштеген компанияда иштеген ал эже. Ошол компанияда иштеп, ал компания жабылып кетти. Аябай көп нерсени убада кылган, бирок ал компания кетпеди. Эмнеге дегенде, продукциялары кымбат болчу, СНГ мамлекеттери үчүн оор келчү. Ошон үчүн мындай такай кылып туручу кардар таба албады дагы, ал компания жабылып кетти. Жана ал компания жаңы болчу. Жабылып кетти, ошон үчүн ал эженин көзүндө бир нече ийгиликсиз окуя көрүп калды. Биздин бирок Фаберликтен ийгиликке, чоң ийгиликтерге жеткенибизди көрдү, мактады, сыйлайм деди, молодцы. Сонун мага жакты силердин натыйжаңар деди. Бирок мен тармактык маркетингге экинчи иштебейм деп, уже башка кадимки бизнес иштеп атыптыр. Бирок жакшы ийгиликтерге жетиптир. Ошондой бат акчага чуркап, жок мен чоң акча салып, чоң акча табам деген ушул алып келет. Көрдүңүздөр, ачкөздүк. Бул адамдын ачкөздүгү же каржы пирамидасын алып келет сизди, же болбосо жакшы өтпөгөн, бирок кымбат болгон товарды сатып кокуй байып кетем. Тармактык маркетингде кымбат товарлардын көбү жакшы өтпөйт. Чынын айтайын, өтпөйт. Бизде СНГ мамлекеттеринде өтпөйт. Өтсө, өтүмдүүлүгү бар адамдар бар.
ошол шаарларда, чоң шаарларда бар ошондойлор. Бирок калай калктын баарына жакшы өтпөйт. Демек артыңыздан келген адамдар өзүнө кардар таппай калат дагы, кардар таппаган үчүн ал нааразы болуп кетет. Улам жаңы адам тауып туруш керек болот, көрдүңүз туруктуу алып турчу кардар болбойт ал жерде. Ооба мен бизнес кылып көрдүм, жасай албадым, бирок мага продукциясы жакты деп өз үчүн алгандар болот, аз болот. Акчасына чыдагандар болот. Көпчүлүк ооба продукциясы жагат, бирок мен ала албайм да деп туруп, элдин чөнтөгүнө ылайык деңгээлде саткан компаниянын продукциясын ала берет. Өзгөчө окшош болсо. Биз ошону мисалы үчүн алабыз. Ошол жерде мен чоң обороттор жасайбыз. Так, кийинки нерсе бизде мына TalkFusion деген проект чыккан. Ой, биз видео вызов кылабыз, анан кийин азыр видео вызов оңой эле жасап атабыз, бири биз менен чалышып жүрүшөбүз. Ал мезгилде бул нерсе жок эле, өнүгө эле, Skype гана бар болчу. Анан Skype'тан биз сүйлөшчү элек, видео вызов кылып, бирок телефон номерин билип эле чалган андай жок эле. Skype'тын логинин билип, анан дружба жөнөтүп анан кийин сүйлөшөт эле. Көпчүлүгү колдонбойт эле Skype. Skype атактуу дүйнөдө эң бир күчтүү проекттердин бири болчу. Бирок азыркыдай WhatsApp'тай болгон эмес. Анан ошол мезгилде TalkFusion деген проект адамдарга видео сообщение жөнөтсөң болот, мындай видео кат жөнөтсөң болот деп жаңы бир программа чыгарышты. Ошонусун $600 сатчу эле. Мен таң калчу элем, Skype бекер болсо, акысыз болсо, анан бир видео сообщение жөнөтүш үчүн $600 төлөп алгандар булар. Же башы жок, же өтө керек окшойт. Өтө керектүү. Бирок эми андайлар көп эмес да. Мага өтө керек, ошо $600 алып мен видео сообщение жөнөтүшүм керек кардарларыма дегендер болушу мүмкүн, бирок чоң ишкерлерге керек болушу мүмкүн. Бирок жөнөкөй орточо ишкерге бул кереги жок. $600 эмне кылам? Мен андан көрө Skype'тан эле сүйлөшүп алам дейт, Азыр болсо WhatsApp. Бирок ошол TalkFusion бардыгы көчөлөрдө кыдырып, жаштар TalkFusion бул деген болуп кетет, биз болуп кетебиз. TalkFusion деп көчөлөрдө кыдырып, ар кандай флешмобдор жасаган. Ошол компания жок азыр. Эмнеге? Жашыруун каржы пирамидасы. Чынында ал видео вызов эчимге видео сообщение кереги жок. Бирок элден акча жыйнап алуу максатында $600 аны сатышчу. Эгерде ошол керек болсо $600 кылбай макул. Skype акысыз болот. $5 десе, макул, бул силердики Skype'тан сонун экен. Мен $5 же $10 төлөп сүйлөшсөм болот мага мындай. Өзүн өзү актайт дейт да. Көп адамга батыраак ошону реклама кылып жеткирүүгө аракет кылат. Эмнеге дегенде ал көп жылдык план бар да. Келечекте элди көндүрүп алсам, мен азыр $10 кылсам, кийин $2 кылам. Миллион адам $2 салганда, мисалы үчүн бир айда бул деген ай сайын 2 миллион выручка деп эсептемек. Бирок ал билет ал видео вызов $600 турбайт. $5 дагы турбайт. Жана ал видео вызовду ал эмне максатта чыгарды? Акча жыйнап алуу үчүн, бат байып кетүү үчүн. Ал бизнес кылам деп ачкан жок ал. Ал элден акча жыйнап алам. Мошенник. Ошол себептен ал ошондой кылды. Ошон үчүн жабылып калды. Эгерде ал чындап ишкер болгондо, көп жылдык план койгондо, эми чыныгы бизнесмен, чыныгы ишкер көп жылдык план коет. Skype окшоп, Facebook окшоп, мен миллион адамдар колдонгондо өтө чоң акча табам деп келечекке. Эмнеге дегенде ал түшүнөт. Эл канчалык көп келсе, жана канчалык көп адам ыраазы болуп ошол акчаны берүүгө даяр болсо, жана такай берип турууга даяр болсо, бул бизнестин келечеги бар. Анан бир жолу берип коюп, бул жакпады, мен $600 не стоит экен дей турган болсо, анда болду, андай бизнестин келечеги жок. Ошону билет. Ошон үчүн ал андай кылбайт, андай чыгара албайт. Же чыгарса дагы андай көп убакыт иштегиси келбейт. Же ага чыдамы жетпейт. Ар кандай себептер болушу мүмкүн, бирок негизинен анын максаты бизнес кылуу эмес. Анын максаты бат элден чөнтөгүнөн акча жыйнап алуу. Кийинки проект Questra. Аябай атактуу болду. Жаңы келгенде албетте ал мезгилде мен адамдар сунуш кылса көрүп кое берчү элем. Мага тажрыйба болсун, билип коеюн. Биринчиден, экинчиден менин командамда адамдар сурап калса мен мирестеп айтайын деп. Азыр деле мүмкүнчүлүк болсо карап билип кое берем үстүртөн. Же бирөөнүн обзорун көрүп коем, убактым болбосочу. Бирок мындай чукуп көргөнгө убакыт боло бербейт. Мурун убактым көбүрөөк болчу, көрчү элем. Questra'ны көрдүм, мага чакырышты, ушинтип сен менен иштешейин деп демиш болду, алдап туруп чакырды. Сизди да ошону чакырышы мүмкүн. Сенин бизнесиңди көрөйүнчү деп туруп анан кийин бияка бир-эки эжелер бар эле, ошолор дагы кызыгып атат деп чакырат дагы. Анан сизге башка өзүнүн проектин айтат. Ошентип чакырышты. Анан бир сире уктум дагы, таанышып уктум дагы, анан кийин финансылык пирамида экенин билдим. Айттым, бул финансылык пирамида экен. Азыр айтып берем эмне себептен. Ошон үчүн мен мындай компанияда даже жолобойм, даже бирөөгө мактабайм, даже ошол жерде иштегендер опытыңа бөлүш мени үйрөт десе, эч качан үйрөтпөйм. Эмнеге дегенде, мен бирөөгө башкаларга зыян кылууга үйрөткөн болом. Мен буга чейин сабак өтүп жүрдүм, бирок өз башым менен көрдүм, мен андайга ошо беттешпейм да, жолобойм да. Сатуу сен башында ол акча чыгарып алсаң болот. Жарым жылда чыгарып аласың акчаны, киргизген акчаны. 100 000 киргизсең, жарым жылда 100 000 чыгарып аласың деди. Ооба, процентиңер аябай выгодный экен, башында турам, чыгарып алышыма мен көзүм жетет дедим.
Неге дегенде мен башындамын дедим да. Башында болгон үчүн адамдар жапырылып көп келет, кокуй биз байып кетет экенбиз. Жарым жылда чыгарып алсак 1 жылда 2 есе болот экен. Ой, мындай банкта жок деген. Акцияда тем более андай жок. Ошонусуна кызыгып адамдар 1 жылда 400%ке чейин барат эле. Азыр мен түшүндүрүп берем, бул деген эмне деген. Бул деген чынында чоңураак акча салсаңыз, артыңызга адам чакырып келип алар да акча салса, сиз 100 миңди 1 жылда 400 миң кылсаңыз болот эле. Аябай выгодный, аябай ачкөздүктү алып келе турган, ачкөздүктү чакыра турган проект. Аябай кызыктыра турган проект. Бирок билими жок адам үчүн, бирок финансылык темада, финансылык сабаттуулугу жок адам үчүн бул. Ошон үчүн көпчүлүк адамдар ушундайга кабыл болуп калышат, алданып калышат. Себеби дегенде инвестиция эмне экенин түшүнүшпөйт алар. Акция, облигация, инвестиция бул эмне? Чыныгы инвестицияларда канча пайыз болот? Эгерде жогору пайыз болсо, ал жерден эмнеге этият болуш керек билишпейт. Инвестицияда мен азыр эми айтып кетейин, 3 түрдүү подход бар. Азыр мен өзүм окуям айтып барайын, анан сизге түшүндүрүп кетейин. Анан мен айттым, эже, бул финансылык пирамида экен. Мындайга мен жолобойм. Мен минтип акчамы көбөйтүп алгандан көрө, мен андан көрө билип туруп банкрот болуп калышын билип туруп акчамды салып, азыр мен компьютерный клуб иштетип аткам, ошо компьютерный клуб банкрот болгону жакшы дедим. Эмнеге дегенде мен өзүм зыян тарттым, жана мен өзүм тобокелге бардым. Бирөөлөргө зыян алып келбедим. Жана бирөөлөрдү сыздатпадым, ыйлатпадым, нааразы кылбадым. Бирөөнүн эсебинен байыган жокмун, же бирөөнүн айынан банкрот болгон жокмун. Өзүмдүн колуман болду баары. Мен лучше ошого барганым жакшы дедим. Акчамды ошого киргизгеним туура дедим да. Андан көрө дагы бир клуб ачып, тобокелге барып көргөнүм жакшы. Эмнеге дегенде мен болбой калса же болуп кетсе өзүмдө. Сиз айткан проектте мен акчамды 4 эсе кылып алыш үчүн, 2 эсе кылып алыш үчүн мен бирөөлөрдү акча салдырып, аларды күйгүзүп коюшум керек болот дедим. Бул Кудайга жакпаган иш. Бул эгерде Кудайга ишенбесеңиз, бул дүйнөгө жакпаган иш. Бул ааламга жакпаган иш. Аалам баарын тегиздеп ордуна келтирип коет. Бирөөдү нааразы кылып күйгүздүңүзбү акчага, болду. Эртең сизге ошол кайтат. 10 эсе, 5 эсе болуп кайтат. Бирок сизге акчалай эмес, ден соолук түрүндө алып коюшу мүмкүн. Балдарыңызга кайтышы мүмкүн, наркоман болуп кетиши мүмкүн, үйүңүз бүтүп кетиши мүмкүн, жана башка болуп чыгып кетет, тешип чыгат. Деп айттым, ошол себептен мен мындай проектке даже сизди дагы эгерде чындап мени угам десеңиз, чындап менин оюм кызык болсо сизге, мен адис катары айтам, мындай проекттин аягы жаман болот дедим. Анан кокуй кийин тааныштарымды угуп жүрдүм, кокуй мына прокурорлор салтат, милициялар салтат, ырчылар салтат. Алардын финансылык сабаттуулугу жок. Ошон үчүн алар миллионер болуп кеткен жок. Болсо дагы мындай үйдү алдым, арендага бердим. Эң бир мындай элементарный нерселерди бердим. Алардын финансылык сабаттуулугу жок. Алар тем более каржы пирамидасы эмне экенин түшүнбөгөндөр толтур алардын арасында. Ал кийин элдер нааразы болгондо аны түшүнөт финансылык пирамида экенин. Ага чейин азыр түшүнбөшү мүмкүн. Ошон үчүн мага прокурорум бул темада, башка темада, өзүнүн юридикалык темада ал адис болушу мүмкүн. Бирок каржы пирамидасы, тармактык маркетинг, бизнес темада ал мага үлгү эмес деп айттым да мен ошолоргочу. Ал өзү билбеши мүмкүн, андай элер мен канчасын көрдүм дедим. Деп андан кийин талашкандар болду. Мен жакшы тааныштардын бири кийин уктум, аны менен сурап берди эле, акча сала коюп. 3 жылдай кредит төлөп жүрдү да. 20 000 доллар акча сала койгон экен, көбөйтө коем деп. Чет өлкөдө анчамчы жерлерде жүргөндө да кысынып жүрүш керек болот да. Өзү жакшы табат да, акча жакшы табат ал эже. Бирок айла жок, ошол акчаны төлөш үчүн, ошол акчаны чыгарыш үчүн кредит ала коюп, сала койгон мына, көрдүңүз. Ал эжени аябай сыйлайм, болгону ушул темада билими жок болуп калды, менен да сүйлөшпөптүр. Мен айтсам, ошо кийин ойлоп калдым, сен менен сүйлөшүп коюшуң эле бир. Сага айтпадым эле дейт. Көрдүңүз, мына жакшы тааныш болгон үчүн ошондой деп атат. Мындай окуялар аябай көп. Дагы бир жана мен айтып кеттим, Club Freedom деп айтып кеттим. Club Freedomга дагы мен жакшы менин окуучуларымдын бири мага сурабаптыр, оюн айтпаптыр, оюн сурап көрбөптүр. Адис катары эмне деп ойлойсуз? Сиз жакшы билесиз мындай нерселерди. Же билбесеңиз да кандай дейсиз деп оюмду сурабаптыр, дагы акча сала койгон, 200 доллар, 200 долларына күйүп кеткен. Көрдүңүз, анан көпкө чейин ошол жакта күйүп калдыгы, эми көңүл калып калган болуш керек деген ойдагы болгончулар болот. Мен тааныштарымдан чакырбайсыңбы ошону десемчи, ал күйүп калды, эми ал жакшы эмес болуш керек. Ал сабак болду. Эми чыныгы тармактык маркетингди түшүнөт. Эми уже экөөбүз сүйлөшкөндө эле түшүнүп калдыгы десем, ооба деп чакырганбыз, бизде иштеп кетти. Көрдүңүз, ошон үчүн кимдирбирөө каржы пирамидасын иштеп көңүлү калып калган болсо, ал адам менен өзгөчө биякты толтуруп алып, бул темада сүйлөшсөңүз, кимдирбирөө сиздин командаңызга келиши мүмкүн. Чыныгы тармактык маркетинг эмне экенин көрсөтө алсаңыз. Жана эмне үчүн бул мошенничество эмес, ал эми каржы пирамида, бул мошенничество. Ошону көрсөтүп бере алсаңыз, сизге бул ошондой күйүп калган адамдарды кайра бизнеске алып келүү жолу болуп калат. Кийинки ошол эле проект менен бизде Квестера менен дагы бир окуя. Мен жакшы тааныштарымдын бири
аябай күчтүү жигит, өзүнүн ишин жакшы билет. Болгону финанс темасында кичине ошол мезгилде билими жакшы эмес болчу. Мен менен 2 проект боюнча талашты, 2 проекттен жабылды. Бирөөсү жабылбады окшойт, бирок биржага чыгат деп үмүт кылган биржага чыкпады. Мен айткан биржага чыкса, ал боюнча да айтып берем. Биржага чыкса бул финанстык пирамида эмес, бирок азыр бул каржы пирамидасы. Биржага чыккыча анын криптовалютасы, ал каржы пирамидасы дедим, дагы деле чыга элек. Жана мына кече көрдүм, 2018-жылы аны Россиянын банкы финанстык пирамидалардын тизмесине киргизип, этап болгула деген чорный спискке киргизип коюптур. Ал жака акча салбагыла деп, көрдүңүздөр. Эми ошол квесттер боюнча да талашты мен менен. Анан кийин иштеп жүрдү. Мен айттым, агрессивдүү инвестиция, азыр айтып берейин, мына. Агрессивдүү инвестиция деген мына акча салдыңыз бир жака. Бул кадимки инвестицияларда, пирамидаларда эмес. Кадимки инвестиция жана кадимки бизнесте эгерде сиз бир жака акча салсаңыз, агрессивдүү инвестиция деген бул эмне? Бул акча салдыңыз, же болуп кетесиз, же отуруп каласыз. Муну агрессивдүү. Мисалы үчүн кандайдыр эл кылбаган бизнести ачып көрдүңүз, же эч ким конкуренция жок үчүн чындап эле кардарлар көп болсо, кардарларга бул аябай керек болсо, бирок ошону эч бир ишкерек пока түшүнө элек болсо, көрө элек болсо, сиз ошону көрүп, ачып, ошол жерде конкуренция жок жерде ачып алып, сиз байып кетишиңиз мүмкүн. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант, кардар жок болуп калышы мүмкүн. Кардарлар азырынча даяр эмес, түшүнө элек болушу мүмкүн ошол нерсени. Сиз ошолорго түшүндүрүп жеткире албашыңыз мүмкүн. Жана ошол бизнес, ошол сиздин бизнесиңиз жабылып калышы мүмкүн. Сиз кирген акчаңыз полный жоготуп алышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн пан или пропал деп коет. Агрессивдүү инвестиция бул, же агрессивдүү бизнес жасоо бул, же отуруп каласыз, же болуп кетесиз. Көрдүңүз, бул тобокел, чоң тобокел жана чоң киреше. Чоң тобокел бар жерде чоң киреше бар. Бирок чоң отуруп калмай бар. Ошого сиз даяр болсоңуз, пожалуйста. Бирок көбүнчө көп күчтүү миллионерлер, ийгиликтүү адамдар айтышат, бардык акчаңа эч убакта тобокелге барба дейт. Акчаңдын бир 10% сен киргизем деген акчанын 20%-ын гана киргиз дейт. Калганын ошо болуп аткан иштерге, башкалар жасап киреше көрүп аткан нерсеге, сен мурун жасап жүрүп ошону чоңойтууга киргиз дейт. Болуп аткан нерсеге, жакшы ийгиликтүү кетип аткан нерсеге киргиз дейт да. Калганын 10%, 20% гана убактыңды же акчаңды киргиз дейт. Ошон үчүн жаңы компанияларга эмне үчүн мен көп айтам, жаңы компанияларга киргизсеңиз убактыңызды, акчаңызды, сиз же отуруп каласыз, же чындап өсүп кетесиз. Башында болуп калып. Бирок 10% гана же 20% гана киргиз деп атат. Толук киргизбей деп атат. Эмнеге дегенде отуруп калышы мүмкүн деп атат, көрдүңүз. Эми умеренный деген бар, умеренныйде тобокел азыраак, киреше орточо. Тобокел орточо, киреше орточо. Бул да жакшы вариант, бул негизги ушул вариантка көбүрөөк бөлгөн, убакыт бөлгөн жакшы да. Бул өтө, мисалы үчүн, өтө консервативдүү деген бар, консервативдүү деген бул өтө айталы көп жылдык бизнес, мисалы үчүн базар бизнес өтө консервативдүү. Тобокел почти жок, өзгөчө көп жылдан бери иштеп аткан болсо, бирок киреше дагы аз. Орточо болсо, киреше орточо, жана киргизген акча орточо болот. Тобокел дагы орточо. Ушул вариант дагы жакшы болот. Биз иштеп аткан компания бул көбүнчө умеренный подход. Көрдүк, эми инвестиция теманы түшүнүп алдыңыз. Эми ошол жерде дагы бир көрсөткүчтөрдүн бири, эгерде сизге компаниялар чоң пайызды көрсөтүп атса, жылына сен 200%, же 100%, же 400% табасың дечи болсо, бул уже агрессивный. Демек көп киреше көрөт экен да. Демек тобокел көп экен да бул жерде деп түшүнсөңүз болот. Эгерде сиз азыр мисалы үчүн бир компаниянын акциясын алчу болсоңуз, ал жаңы компания болсо, муну венчурный инвестиция деп коет. Жаңы компания ачылып аткан болсо, ошол компания сиз башында акча киргизип, ал компаниянын акциясы азырынча өсүп кете элегинде алып алам десеңиз, тобокелге барсаңыз болот. Бирок ал компания отуруп жабылып калышы мүмкүн. Мисалы үчүн Sony Ericsson деген телефондор бир убакта чыккан. Эсиңизде болсо керек. Siemens деген бар эле, Nokia деген бар эле. Барбы азыр? Жок, эч жерде көрбөйсүз. Бул компаниялар телефон чыгаруу бизнесинде уже жок. Бир убакта дүңгүрөгөн. Көрдүңүз, бирок алдын ала эч ким билген эмес. Ушул бизнес кандай кетерин. Эч ким билген эмес. Мисалы үчүн Apple'дын дагы азыркы учурда мына iPhone, Apple'дын да ушундай деңгээлге чыгышын эч ким билген эмес. Бир убакта бул жаш компания болгон, бирок Apple'га окшогон дагы башка миңдеген компаниялар болгон. Миңдеген компаниялардын 99% Apple'дай болгон жок. Бир Apple күчтүү болуп чыкты. Бирок ошол Apple ачылганда эч ким алдын ала биле алган эмес. Apple өнүгүп кетеби же башка компания өнүгүп кетеби эч ким билген эмес. Бул тобокел, лотерея сыяктуу. Ошон үчүн жаңы сиз агрессивдүү мен башында болуп калам десеңиз, мүмкүн болушунча 10% гана убакыт же акчаны киргизиш керек. Любой инвестицияда. Ал эми финансылык пирамидада сизге эмне дейт? Ушундай тобокел дебейт. Гарантия 200% берет. Гарантия 100% берет сизге.
Жада калса ай сайын 20% берген компаниялар бар. Ай сайын 20% төлөйбүз. 100 000 сом киргизсеңиз ай сайын 20 мыңдан көрөсүз. Ошондо сиз 5 айда чыгып калат экен. Киресеңиз. Мындай инвестициялар жок. Бар болсо ал тобокели чоң. Мисалы сиз азыр биржага барып, акциялардын же валюталардын базарына барып, өзүнүн базар болот, аны биржа деп коет, фондовая биржа же валютная биржа деп коет. Валютная биржада криптовалюта жана башка доллар сыяктуу валюталар сатылат. Ошолорду сиз биржага бара алсаңыз болот бүгүн, кааласаңыз. Брокерлер аркылуу. Же акция облигацияларды алсаңыз болот. Акция облигацияларды сиз ошо биржага барып, ал жерде дагы сатып алсаңыз болот. Ал жерде да сиз алганыңызда эч убакта сизге эч ким гарантия бере албайт. Ушунча пайыз өсүп кетесиң деп, тобокел. Мисалы үчүн криптовалюта өтө байып кеткендер бар дейт, ооба. Бирок криптовалютанын конкреттүү кайсынысы көтөрүлүп кетет, 10 жыл, 20 жыл мурун эч кимиси билген эмес. Биткоин өстү, эфириум өстү. Бирок ошол канча валюталар чыкты. Биткоинго көп ишенген эмес, бирок ишенип акча салып койгондор азыр утты. Бирок эч ким алдын ала билген эмес. Эфирде дагы алдын ала билген эмес. Азыр да канча валюталар чыгып атат? 100дөгөн валюталар, 500дөгөн, 1000дөгөн валюталар бар, криптовалюталар. Бирок кайсынысы өсүп кетет билбейсиз да. Тобокел оюн катары буга караш керек. Кадимки инвестицияларда ушул нерселер айтылат, ушул нерселерге эч ким гарантия бербейт. Ал эми финансылык пирамида эмне кылат? Сизге гарантия берет. Чындап гарантия кылып төлөйт башында. Төлөп атат го, значит пирамида эмес экен дешет. Төлөп атканы бул пирамида дегенди түшүндүрбөйт. Пирамида элдер дагы көп акча алып келсин, бири-бирин чакырсын деп төлөйт ал башында. Төлөбөсө эч ким бири-бирин чакырып келбейт анда, бул пирамида экен деп чакырбай коет. Бул нормальный бизнес экен, бул акча тапса болот экен. Окуй, мен акчамды албай коеюн, дагы көбөйөт, дагы акча салайын деген ой келиш үчүн ал төлөйт. Башында акча салат сизге, чыгаша кетирет сизге. Анан сиз элдерди чакырып келесиз, алар суммалар акчаларын салайт. Анан сиз дагы айтышыңыз керек. Окуй, мен 100 000 салдым, 3 айда көбөйтүп алдым, 3 айда меники 100 000ге уже 50 000 кошулуп калды деп айтышыңыз керек. Ошол максатта ал төлөйт башында. Бирок кайдан төлөйт деген суроого жооп, ал сиз алып келген адамдардын акчасынын эсебинен төлөйт. Шудан тааныйсыз. Ал эми инвестиция сиз акция, облигация сатып алсаңыз, ал бир компания, мисалы үчүн Coca-Cola бирөөлөргө суусун сатат. Ошонун негизинде киреше түшөт. Сиз ошол кирешенин негизинде сизге анан дивиденд төлөйт, процент төлөйт. Бирок 30% төлөбөйт айына. Жылына 15% төлөйт. 5% төлөйт жылына кээ бир компаниялар 10% төлөйт. Жылына 100% төлөбөйт. Дивиденд төлөгөн бир да компания андай эмес. Бирок акциянын баасы өсүп кетип, эртең кокусу кымбаттап кетип, мисалы үчүн Apple'дын акциясы адашпасам 18 жыл алып 100 000 киргизсеңиз, быйыл 200 000 болмок. 2 жылдачы? 2 жылда. 2 жылда өзүн өзү актап атат. Бул өтө күчтүү өсүп кеткен учурда болот. Так көпчүлүк учурда андай болбойт. Аны эч ким билбейт да алдын ала. Ошон үчүн бир жерден алба, бир нече жерден ал деп үйрөтөт. Инвестиция сабактарына барсаңыз, эч убакта бир эле Apple'дыкын алба, же бир эле айталы Газпромдун акциясын алба, же бир эле айталы Alibaba Express, AliExpress-тикин алба дейт да. Мүмкүн болсо ар жактыкын ал дейт. Бирок финансылык пирамида антпейт сизге, эмне дейт? Ушул жакка салып, ушул жакта биз көбөйтүп беребиз деп гарантия берет. Инвестицияга такыр окшобойт, көрдүңүз, Ушудан тааныйсыз да. Ошон үчүн азыркы учурда адам чакырып кел деген тармактык маркетингке окшош инвестициялык проекттердин көпчүлүгү 90% бул финансылык пирамидалар, каржы пирамидалары. Бирок жашыруун, аны көбү билишпейт да. Анан акыр аягы дагы деле кокуй мындай болуп калды, тигиндей болуп калды дешет. Азыр окуяларды көрөсүз. Ошол менин досум жакшы сыйламал жигитти, билими күчтүү. Бирок финансылык пирамида, каржы пирамида темасында ал ошол мезгилде жакшы эмес болчу билими. Ошол мен айттым, Квестеранын келечеги ушундай. Бул алардын айткан легендасы окшобойт. Легендасы мындай эле, легенда дегенибиз бул мындай. Көпчүлүк каржы пирамидалары легенда ойлоп табат. Ошол легенданы сизге айтат. Бул кандай легенда? Мисалы үчүн биз тиякта Квестер метет эле, биз недвижимость менен иш кылабыз, мүлк менен. Ошол недвижимостьти биз алып сатабыз. Ошол недвижимостьти алып сатканда, ошодон пайда көрөбүз, ошодон силерге берип атабыз дейт. Анан мен ойлонуп калдым. Эгерде ал бир квартираларды же бир чоң отелдерди алып арендага берсе, анда бул эч качан 100% бербейт жылына. 100%ди тим более өзү пайда көрсө да бизге бербейт аны. Себеби дегенде ал тобокелге алып бартат. Биз тобокелге аз эле бартабыз. Биз $500 киргизип атабыз, $1000 киргизип атабыз да. Ошон үчүн бизге кичинекей сумма жатат. Бизге 100% бербейт деп түшүндүм да. Арендадан көп болсо бизге 10%, 20% бериш керек эле. Биринчиден. Экинчиден, эгерде бизге 100% берсе, анда биздин ага эмне керегибиз бар? Ал барып банк кредит алып алган жакшы ага. Өзгөчө чет өлкөлөрдө тим более жылына 3%, 5%га берет. Бизде го макул 15-20%, 30%. Тиякта 5% берет жылына. Америка болсо, мисалы, же Европа болсо, жылына 5%. Даже Японияда тескерисинче минус менен берет кредитке. Анан ушундай кредиттер турса, биздин ага эмне керегибиз бар?
Ал өзү эле ошо кредитти алып өзү киргизип өзү пайда көрө бербей бизге ошончо чыгашка кетирип отурабы деп айттым да. Дайым эле ошентип финансылык пирамидалардын өзгөчө акча киргиз дегендерге ушул суроону берсең жооп бере албайт да. Өзүң ойлоп көр. Биринчиден сен адам чакырып келген үчүн сага төлөш керек пайыз. Экинчиден сен офис кармаган үчүн төлөш керек. Үчүнчүдөн бирөөлөрдү жумушка алып алар сабактарды өтүш керек. Анан элдерге мына биз ушундай компаниябыз деп бир кымбат офистерди алыш керек реклама үчүн. Ошонун баарына чыгаша кетирге эсептеп көрсөң аябай көп болуп кетет. Ал ошончо чыгаша чыгарып еще сага айына же жылына 100% төлөп отурса, ага сенин эмне керегиң бар? Ал өзү эле барып бир инвесторго ушундай меники чындап мына деп бизнес план көрсөтсө, жылына меники 20-30% болот десе, давай ушунча акчамды киргизип коеюн, тобокелге ойноп көрөм деп салып коет ал акчасын. Баарын салбаса дагы жана айткандай 10%, 20% ойноп көрөт. Салып көрөт эгер көзү жетсе. Көзү жетпесе салбайт. Бирок ошентсе эле бир айталы бир 20 инвесторго көрсөтсө, 20 инвестордон 2-3 эле өздөрү эле $1 миллион салып коет. Бүттү, ал баарыбыз бири-бириңерге чакырып келгиле, анан ушундай пайыз берем деп отурабы, эмне кереги бар биздин керегибиз жок андай болсо. Биринчиден. Экинчиден, недвижимость арендага берсе андай акча жок ал жакта. Жылына 300%, 200% деген жок. Бул болгондо бир сага берип атат, еще орто жолдо канчасына берет? Ошону ойлоп көрчү өзүң деп сурадым. Экинчиден, ал эгерде квартираны алып сатып ушундай пайда көрчү болсо, анда бул гарантия бере турган нерсе эмес. Бирде артына сатасың, бирine изине сатасың, бирде көп пайда көрөсүң. Муну эч ким билбейт алдын ала. Базар бир көтөрүлүп, бир түшүп турат. Бул бизнес соода көтөрүлүп түшүп турат. Муну гарантия бериш кыйын. Анда силерге эмнеге гарантия берет? Анда гарантия бербеш керек. Бул соода, туура түшүнгүлө, бизде бирде көп болот, бирде аз болот деген сөз айтыш керек. Жок, бул андай сөз айтпайт. Бизге гарантия төлөйт. Болгондо чоң очойгон пайыздарды. Чоң суроо. Жооп жок буга. Жок, биз ушундай пайда көрөбүз деп легендасын айтат. Бул легенда деп айтсам талашты. Анан иштеп жүрдү. Көрөсүң, байып кетебиз, ушундай көбөйтүп алабыз деди. Анан кийин бир убакта жолугушуп калып сурасам, 3 миллионго жакын акча түшүп калды дейт. Анан айттым, тыштык. Анан айттым, 3 миллион түшүп калса, сен анда 1 миллион же 1,5 миллион как раз сенде үй проблема, сен квартира жашайсың, алып коюшуң керек анда. Калган 1,5 миллионду айлантсаң деле жетет для начала. Просто сен чыгарып албасаң, бул рискованный, билесиң, мен сага айткам, келечеги белгисиз, алып кое бербейсиң, чыгарып кое бербейсиң, мына туура айтасың, мен чыгарам деп жүрдү, чыгарбай калды. Билбейм, мага жа калп эле ошентип койду, акчасы калып кетти ошойдон 3 миллион. 3 миллион таптыбы таппады билбейм. Бирок же мени кызыктыруу үчүн айттыбы, бирок мен эмне деп кызыктырса дагы бул темада сабаттуулук күчтүү болгондуктан мен ага ишенбейт элем да. Андан көрө мен точно мен көзүм жетет, ошого эле салам, аз болсо дагы дейт элем да. Инвестицияда мындай акча бар, инвестицияда мындай эреже бар. Уоррен Баффет дүйнөдө эң бир бай инвесторлордун бири, эң бир бай адамдардын бири айткан, инвестицияда же бизнесте негизги эреже акчаңды жоготпо деген эреже. Күмөн жактарга салба деген түшүндүрөт да бул. Экинчи эреже, биринчиден жакшылап да карап кой деген эреже. Акчаңды жоготпо. Акчаңды жоготсоң, ал инвестициянын пайдасы жок дейт да. Көрдүңүз, Эгерде сенин акчаң бар болсо, ошону сен 5%, 10%га салып отуруп, анан өзүнүн түшкөн акчасын кайра өзүнө киргизип отуруп, мисалы үчүн 100 миңди миллионго айландырып алсаң болот да. 100 миң жок болсо бүттү, ал миллионго айланбайт эч качан. Көрдүңүз, Ошондой эреже да. Анан ошол эрежеге душар болду. Квесттер боюнча окуяларды айтсам аябай көп. Дагы кийинки проекттердин бирин айтып кетейин. Telex Free деген окуя. Telex Free деген проект. Биз Капер деген бар. Капер деген бул айталы эмеде спортто ставкалар бар, билесиз, букмекер конторалар бар. Ушул оюнчу же ушул команда утуп чыгат деп акча салышат. Анан утуп чыкса, ошол адам утту болот дагы. Мисалы үчүн 100 сом салса, ошонусу 500 сом же 1000 сом кылып чыгарып алат. Утулуп калгандардын эсебинен ошого төлөп берет. Бул мыйзамдуу бизнес эсептелет. Эми бул моралдык жактан, руханий жактан, ислам жактан бул туура эмес деп эсептелет, бирок мыйзамда бул туура эле деп эсептелет. Эмнеге дегенде адам өзү ошол ойногону бартат, ал өзү ошого макул. Казинолорду жаап койду, ал туура деп эсептейм. Бирок букмекерский контораларда жапса жакшы болмок. Бирок адамдар ошого азартный адамдар бар экен, баары бир барышат экен да. Ошон үчүн жана көчөдө мындай кубиктерди айландыргандан көрө макул, жакшыраак букмекер. Ал ошо букмекердик конторада акча жасашты билген адамдар бар дешет да. Ошону Капер деп коюшат. Чындап эле ошондой адамдар бар. Кичинекей акча менен баштап акчасын көбөйтүп алгандар бар. Алар сезет ошол нерсени, билет. Ошол теманы кечке көрүшөт. Билишет да, эмнегедир алар билишет алдын ала. Бирок бардык сумманы салбайт деп ойлойм. Менимче какой-то бир суммасын салат, 50-50. Бирисинде утса, бирөөсүндө утулат, Ошо утканынан пайда көрө берет. Ошону Капер деп коет.
Ошол Telex Free'де биз ушундай капелерге акча салабыз, ал ошол биздин акчабызды салып утуп берет, утканда бизге пайызын берет деп ушинтип чакырышкан адамдарды. Анан бир эч ким билбейт, ал каперди тааныбайт, ал кандай капер, эмне, ким, аты ким, ал канча, ал окуяны эч ким айтпайт. Просто ушундай бир эч ким тааныбаган, эч ким көрбөгөн бир капер бар. Шудан тааныйсыз да, бул каржы пирамидасы экен деп түшүнөбүз. Ошондой капер бар деп чакырышып аткан, анан Алматыда жакшы бир орус киши тааныш болчу, ошондо иштеп атабыз деген. Биз ошол бир менин жакшы таанышым менен барып калып, Алматыга барып, аларга биз бизнес сунуш кылдык, сунуш кылсак, кичине кызыгып иштемиш болду, бирок ошол Telex Free'де иштеп атты көрөк. Анан мен көрүп, булар пирамидага чакырып атат го деп айтсам, мындай эле кылып койдум. Ну, это кошумча бизге акча түшүп турат. Бул главный эмес. Главный могу ошол проекттерди карайбыз, конечно. Бул кошумча, аны жасап турбасак эми каяктан нан табабыз дешти. Бирок аябай Кудайга ишенген таза адамдар экен. Жакшы адамдар экен. Бирок тилекке каршы ошол адам кийин уктум, өзүнө асфальттарда. Ошол адамдар акчасын доолап келгенде, көптөгөн адамдар акчасын киргизип доолап келгенде, уятына чыдабай өзүнө асфальттар. Кудайга ишенген адам. Көрдүңүздөр, каржы пирамидасы эмнеге алып келип коет. Укканда аябай ал адамга ушундай боорум ачыды. Жалко мен көбүрөөк ушул адам менен сүйлөшпөгөн экен, балким сактап калмак элек дедик. Эми Кудайдын буйруган экен, ошондой болуп калды. Ошол себептен ошону укканда мен ушуга окшогон видео жасашым керек экен деп ойлоп калдым. Мындай видео керек экен деп ойлоп калдым да. Көрдүңүздөр, кимдир бирөөнү сиз ушундай пирамидаларда иштеп, каржы пирамидаларда иштеп, ошондойго апарып коюшуңуз мүмкүн. Сиз ошол күнөөкөр болуп калышыңыз мүмкүн. Албетте ал өзүнүн башы бар, өзү чечет дешибиз мүмкүн. Бирок биз себепкер болуп калтабыз да, ошону ушундай жерге алып келдибиз. Биз алып келбесек, башка бирөө алып келиши эле дешиңиз мүмкүн. Бирок башка бирөө менен ишибиз эмне? Эң негизгиси биз ошого барып атпайбызбы? Күнүмдүк нан акча табыш үчүн. Бул Кудай тарабынан сөзсүз түрдө ошондой иштеген адамдар жаза алыш керек. Жаза алат. Дайым көрүп жүрөбүз. Мындай окуялар толтура мен айтсамчы, ошол окуялардын бир бөлүгүн эле айтып берип атам сиздерге. Telex Free ошентип жабылып да калды. Көп адамдар күтүп жүрдү. Telex Free жабылышын. Башында эле бизге окшогон бул темаларда күчтүү, билим күчтүүлөр билгенбиз, айтсак албетте адамдар жеңет, талашат, эмне кылабыз. Ошол себептен мен ушундай видеолор тартып коюшум керек экен деп түшүндүм. Дагы бир проекттердин бири Web Transfer. Web Transfer жабылганы бир 3 жыл болуп калды окшойт. Web Transfer'де дагы бир тааныштардын бири иштеп калды. Анын таанышы менин коңшум болчу. Жаш кезден бирге чоңойгонбуз, жакшы дос. Анан мен өзүмдүн бизнесиме чакырсам анча маани бербейт эле, кызыкпайт эле. Бирок ошол досумдун таанышы, досу жакшы киришип кеткен үчүн ал дагы кошулуп калды. Анын өзүнүн компьютер клубу бар болчу. Ошол жерде полиграфия бар болчу. Мен ошол жерде кардар болчумун. Барып, жанагы өзүбүздүн сулуу салонду реклама кылыш үчүн ар кандай заказдарды берип, ошол сулуу салонго керектүү кагаздарды, флайер, жарыяларды чыгарып таратат элем. Анан ошол себептен барып турат элем, жана алар менен сүйлөшүп турат элем. Анан барсам, Web Transfer'ди айтып берди, анан көбүсүрө көрдүм дагы. Бул каржы пирамидасы экен. Азыр түшүндүрүп берем эмне, ушундай экен. Бул не стоит? Буга убактын кетирбей эле койбойсуңбу? Десем, жок, мен тармактык маркетингден көңүлүм калган. Бул тармактык маркетинг эмес, мага жаккан жери акча салып коем, адам да чакырбайм. Ал Qnet'те иштеген, Qnet деген проектти уксаңыздар керек. Бул дагы жашыруун каржы пирамидасына окшоп кетет көп жагынан. Бирок 100% даана бул каржы пирамида деп айтышым кыйын, далилдешим кыйын, бирок менин оюм боюнча ал каржы пирамидасына жакын көбүрөөк бул каржы пирамидасы. Же болбосо чет өлкөдөн келген кымбат товар бизде кымбат болуп калат. Бирок ал чет өлкөдөн келген кымбат товар дейин десең, ал Малайзияда. Малайзия өтө кымбат мамлекет эмес, ал орточо бизден бир аз эле жогорку деңгээлдеги айлыктарды алышат. Өтө көп эмес айлыктар. Албетте жакшы айлыкка алгандар деле бар. Себеби ал жерде Малайзияда адашпасам 300-200 миллионго жакын калкы көп да. Ошол себептен ар кандай бар. Бирок эли өтө эле бай жашабайт да. Бизден бир аз эле жогору жашайт. Ошол себептен жанагы мен айткан мыйзамга дал келбей калат. Бизге өзүнүн айлыктардын деңгээлинде продукциясын алып келип атат дей албайм. Чынында эптеп элден көп акча жыйнап алууга окшош да. Анан чынында чет өлкөгө саякаттарды биз элге сунуш кылып акча табабыз дейт, бирок чет өлкөгө саякат кылып келдим деген сүрөттөрдү көрбөйм деги же.
ушундай алдым өзүм үчүн деген кардарлар жок. Демек мындайча айтканда продукцияны өткөрүү эмес да алардын максаты, эптеп бизнеске алып келүү, бизнеске кызыктыруу, анан бизнес үчүн ал адам акчасын киргизсе деп. Күнөт проектisi боюнча да уксаңыздар, көпчүлүк адамдар мен көбөлө көрдүм 100 000 акча киргизип үйгө деп окуялардын бири, биздин интервьюлардын биринде бар, Оксана Маматова айтып берген. Ал да ошентип үй бүлөнүн акчасын киргизе койгон дейт. Мына чында эле ошол каржы пирамидасы окшоп кетет. Акча киргизмей эптеп эле. Ал жерде чындап адамдарга керектүү продукцияны өткөрүп, адамдарды ошого көндүрүп, анан адамдар ошону көнүп жакшы көрүп алганда, ошол оборот болот, ошол содан эсебинен биз акча таап байыбыз деген философия эмес да ал жерде. Эптеп эле бизнес деле айта беришет, акча табыш. Ушундай сөз болсо, сиз дароо таанышыңыз керек, бул финансылык же каржы пирамида, жашыруун. Анан ошол демек веб трансферде схемасы кандай эле? Ошол таанышым, мен Күнөтте ушундай көңүлүм калган, тармактык маркетинг мага жакпайт, мен ушул проект мага жакты, мына ломбард сыяктуу дейт. Ломбард дагы бул арам, мусулманчылыкта билсеңиздерге, мен бир убакта ломбард ачсам деп да кызыккам, бирок акыры аяганы да жаман. Се көрдүк, ломбард ачып иштеткендер бизге сулуу салонго келип кардар болуп жүрдү, Дарьялар менен сүйлөшүп көрүп жүрдү, экөөбүз сүйлөшөбүз деп. Ломбард ачсак кандай болот деп, анан арам экенин угуп кызыкпай калдык. Бирок макул, элдер күйөт да, нааразы болот да деген ой келген. Чындап эле ошол нааразычылыгын анан зыяны тийип калат. Кудай сөзсүз түрдө жазалап коет ошол элдин нааразылыгы үчүн деп түшүнүп кызыккан эмеспиз. Анан бирок ал ошол ломбардты көрсөттү, ушундай ломбард дегенен бир чети ломбард деген эле уже, конечно, алыс болоюн дейсиң. Бирок макул сабаттуулук үчүн опыт катары билип коеюн эми. Чет өлкөдө батышта жашагандар алар арам дегенди билбейт, алар жасай берет. Тем более эле ломбард арам деп көрүшпөйт, бул ушундай. Анан ошол ломбарддын схемасы кандай экен деп чукуп көрсөм, $300 саласың. Анан мен таң калдым да, булар онлайн болсо, бул залог койбосо, анан кантип бул карызга берет? Адамдар кидетет, алдап кетет го деп түшүнбөдүм да, кантип онлайн деп кызыгып изилдеп көрсөм, $300 саласың. Ал ошол $300 айына ушунча пайыз төлөп берет. Бирок эртең сага срочно акча керек болуп калса, сен кайра $300 алсаң болот. Бирок процент төлөйсүң. Анан мен угуп эле, бул өзүңдө өзүң алдырган го, же мени веб трансфер алдап коюп атат го ошондо, мен кардар болсо деп десем, талашып бул сөздү сүйлөшкүсү келбеди да. Анан айттым, болтур мага жооп берчи, мен көрө албадым. Ким ошондо кардар десем. Кардар ким? Биз баарыбыз $300 салдык, кирдик. Ким кардар? Любой бизнесте аларман болсо, анан бизнес болот деп түшүндүрүп айтып атам да. Бардык эле бизнесте ушундай да, чындап эле. Мен башка компанияларды салыштырганда деле дайыма айтам. Унутпагыла, бардык бизнес кардардын эсебинен жасалат. Кардар бирдеме өзүнө керектүү нерсе алат, ошого ыраазы болот, дагы кайра келип алат. Ошол нерседен бизге акча түшөт. Эгерде ошол кардар ыраазы болуп дагы алгысы келсе, көп жылдык бизнес уже бар десеңиз болот. Эгерде ал бир жолу алып туруп мага жакпады деп албай койсо, көпчүлүк учурда, албетте арасында болот. Бирок мен көпчүлүк учурда айтатам да, көпчүлүк учурда кайра келип албаса, болду, ал бизнестин келечеги жок, бизнес жабылат деп койсоңуз болот. Бирок бул учурда азыр веб трансферде ким кардар десем, чет өлкөдөгүлөр акчасы көп талар, $300 алып коет, анан керек болгондо кайра алып коет, ал процент эсептөө турат деди дегенде. Да, сен батышта жашаган адамдар жакшы билбейт окшойсуң, алар өтө эсепке күчтүү болот бизге караганда. Бизге караганда кичинесинен үйрөнөт, себеби дегенде бүт нерсеге төлөш керек. Бизде мамлекет көп нерсеге төлөп коет, биз эсептен анча эмеспиз. Союзду бизде баарыбызга өзү көп нерсени төлөп коюп, ушинтип көнүп калганбыз. Бизде эсеп кылсак анча эмес. Десем, анан талашты менен айттым. Бул уголовное дело айтат боло, бул жаман нерсе, бул нерсени реклама кылтасыңар. Карасам, банкта иштегендер деле, милициясы деле келип акча салтат. Анан кийин көрүп, силер ушул адамдар келип атыптыр, бул жаман нерсе, акыр аягы жаман болот, мындай нерсе кылбай эле койсоңор жакшы болот эле. Жакшылап изилдеп койбодуңар да, мен берген суроолорго да жооп бере албадың. Ким кардар десем көрсөтүп бере албадың. Кардар жок экен бул жерде. Бул жерде өзүң $300 салат экенсиң дагы, ошодон процент көрөтам дейт экенсиң. Дагы бирөө $300 салат экен, ошонун эсебинен сага төлөп берет экен. Чынында кардар жок экен, мен ошо кредитке ала турган аларман болсо түшүнөт элем. Алармандар бар экен, кредит алышат экен, анан ошолорго сен процентке берип атсың. Макул, мусулманчылыкка туура келбесе да, бирок мыйзамга туура келет экен. Демек, мыйзамга таккаганда бул адамдар нааразы болбойт экен, андай деле көп деп түшүндүм да, бирок ошол нерсени жок болуп атат да, ошол кардар жок да, акча только бирөө акча көтөрүп келген эсебинен болуп атат. Бул каржы пирамидалардын негизги бир көрсөткүчүнүн бири десем жаман көрдү. Кийин акыр аягым эмне болду? Ошол жака кокустан бир иш менен барып калып, дагы бир сурап коеюнчу, полиграфия кандай, ушуну чыгарсаң канча болот деп сурайын десем, жок. Анын колунда иштеген бала отурат ал жакта. Эмне болду? Тиги каякта десем, качып кеткен ал дейт. Койчу, эмнеге качып кетти десе.
веб трансфертти айтып аттың эле го, сен талашып аттың эле го. Ошодон көп наразычылык болуп көп келди да разборкалар менен качып кетти. Берки досум ал дагы жок. Ошончо жыл курган бизнеси калып кетти. Сатып кетти билбейм, эми ал эмне кылды билбейм. Бирок ошо бизнестин кенен алып жүрө албай калды да, көрдүңүздөр, Ошон үчүн финансылык каржы пирамидалар боюнча билимди мүмкүн болушунча көбүрөөк адамга таратканга аракет кылыңыздар. Бул видеону мүмкүн болушунча көбүрөөк адамдар көрсүн. Бул окуялар аларды ойлондурсун. Азыркы мен айтып аткан мисалдар менен балким жакшыраак түшүнүп калат. Ошон үчүн биз көптөгөн адамдарды каржы пирамидасынан сактап калабыз деп ойлойм. Эгерде ушул сыяктуу видеолорду көбүрөөк адамга таратсак, ушул окуяларды көбүрөөк адамдар укса, бул чындык экенин ушунда көрүшөт да. Мен ойлоп тапкан адам окуялар эмес бул. Мен өз башым менен, өз көзүм менен көргөн окуялар. Анткендигинде мени мурун көп жака чакырчу, мен барып көрчүмүн. Азыр уже жетишерлик, уже билем мен, интернеттен көрүлө түшүнүп алам, уже заман өзгөрдү. Бетме бет барыш керек эмес, билесиздер. Азыр бирок көрөйүн десем деле убактым жетишпейт. Андан көрө ушундай пайдалуу, мындай билим топтой турган убакыт өттү да ужечу. Албетте биз дагы деле билим алганы көп, дагы век живи, век учусь дейт. Дагы көп нерсе үйрөнсөк болот. Болгону үстүртөн уже көрүлө мен түшүнөм да, бул финансылык пирамида экен деп. Ошон үчүн мурун окуяларым аябай көп болгон, азыр азыраак болушу мүмкүн. Чукуп отурган убакыт жок. Бирок ушул окуялар мага жетишерлик мен деп ойлойм. Сиздерге да бул жетишерлик деп ойлойм. Дагы кеттик анда, бул эми экинчи бөлүгүбүз болуп атат. Бизде окуялар көп мындай. Дагы көрөм десеңиз, мен кыскача дагы бир эки окуяларды айтып берейин. Так, OneCoin деген проект бар болчу. OneCoin деген криптовалюта чыккан. Ойго окуй, бул биткоинди жөн эле отургузуп коет. Бул биткоиндон сонун чыгат. Биткоин централизованный бир жерден болот, бул децентрализованный деп ушинтип чыгышкан. Анан дагы күчтүү жери OneCoin биткоинден тез иштейт. Окуй андай эмне дешкен. Анан мен изилдеп көрдүм, анан карасам бир жага чыга элек. Тиги болсо ачкан киши аябай математик, ушундай күчтүү аял, Болгариядан ушундай мындай деп макташчу. Тааныштарды иштеп көрдү. Жана мен айткан жигит дагы иштеп көрдү. Бирөөсү ошо айткандардын бирөөсү иштеди. Мен айттым, эгерде бул фондовый биржага чыкса, бул финансылык пирамида, каржы пирамида эмес. Чыкпаса, бул азырынча каржы пирамида. Ошон үчүн капа болбо. Же болосуң, болуп кетесиң, же күчтүү болуп кетесиң, же чындап кирген акчаңды көйүтүп аласың, же отуруп каласың ошол бойдон жок көрбөйсүң акчаңды. Ошондой. Мен андайга азыр акча киргизбейм. Андан көрө боло турган ишке акча киргизем. Анан ошодон ашса, мындай оюн катары киргизип коерам дедим. Макул, анда көрөбүз деп ошентип эме кылдык. Жарым сааттай талашып отурдук. Мен көрсөтүп бердим эмне себептен, далилдеп көрсөтүп бердим. Мына анан обменка өзү, криптовалютанын өзүнүн да келечеги анча белгисиз болуп аткан мезгилдечи. Даже криптовалюта өзү кандай болот билбейбиз. Азыр деле толук билбейбиз кандай. Эртең мүмкүн мамлекеттердин баары запрет кылып, өздөрүнүн криптовалютасын чыгарып койсо бүттү. Азыркы биткоин, эфир баардыгы уже эч кимге кереги жок болуп калат. Ушундай тобокел бар да. Бул оюн катары. Бул сөз ушундай болот деп айта албайм. Ошондой болуп калышы да мүмкүн. И криптовалюта негизги валюта болуп калышы да мүмкүн. Биз себеби криптовалютаны ким чындап эмне максатта чыгарып билбейбиз да. Эмне максатта аны өнүктүрүп атат билбейбиз. Балким долларды алмаштырыш үчүн максатта чыгарып аткандыр. Балким жөн эле эксперимент катары чыгарып атат. Эл муну колдонобу колдонбой, бул реально эртең кете турган темага же кетпей турган тема. Же болбосо элдер ушуну сатып алса, ошо элдер сатып алган акчанын эсебинен ушуну өнүктүрөлү. Өзүбүздүн акча киргизбей деген план болушу мүмкүн. Биз аны билбейбиз. Ошон үчүн аны эч ким билбейт, муну оюн катары көрүп салып койсоңуз болот. Бирок 100% акчаңызды салбашыңыз керек. Себебинде жок болуп кетсе ошойдон бардык акчаңыз жок болуп кетет. Бир бөлүгүн, ошон үчүн 10%, 20%, 30%. Канча пайыз ойногону даярсыз лотереяда. Криптовалютанын дээрлик 99% ушундай. Бирок эфир, биткоин жана башкалар булар Litecoin, Dogecoin ушулар негизинен уже биржада бар, алар биржада уже ойнотулат, биржада уже сатып алса болот. Ал нерсе уже анын келечеги салыштырмалуу жаңы чыккан бир криптовалютага караганда келечеги чоңураак. Ошентип OneCoin дагы деле арадан адашпасам 6 жыл же 5 жыл же 6 жыл өттү. Дагы деле фондовый биржада жок. И жана мен айткандай, Россиянын банкы уже финансылык пирамида деп тизмеге киргизип койду. Чорный списокко, кара тизмеге киргизип койду, көрдүңүздөр. Ошон үчүн бул жерде да криптовалюталар менен иш кылганда өтө этият болуңуздар. Бул оюн катары карап койсок болот. Дагы бир кээ бир проекттер бар. Атын айтпай коеюн, кимдирге азыр бул проект жабыла элек, пока болуп келечеги бар болушу мүмкүн, жок болушу мүмкүн. Бүгүн эле как раз сурап калышты. Ошол боюнча бир аз айтып кетейин. Компаниянын атын айтпай коеюн, себеби мен бирөө компаниясын каралаган болуп калам. Бирок бул жөн гана мисал болуш үчүн айтып кетейин. Венчурный инвестиция деген бар. Венчурный деген бул кандайдыр бир жаңы ачылган бир проект. Жаңы ачылган бир бизнес, жаңы ачылыш, бир илимде жаңы ачылыш. Ошого сиз өзүңүз акчаңызды салып тобокелге барып көрөсүз.
эгерде ошол жаңы ачылыш элге таратылып аябай сонун кетсе, мисалы үчүн компакт диск, CD дисктер бир убакта ачылыш болгон, видео кассеталар бир убакта ачылыш болгон, бирок азыр алар жок. Азыр уже эмне, баарыбыз уже интернетте, облакада сактайбыз, же флешкада, же компьютерде, же телефон өзүнө сактайбыз, а бир убакта дискте сактаганбыз, билесиздер. Ошол мезгилде дискти башында чыгарып калган алгачкы иштеген компаниялар миллион акчалар таап алышты. Фотоаппаратты биринчи чыгаргандар миллион акча таап алышты. Бирок Kodak, мисалы үчүн Kodak. Азыр бирок фотоаппарат уже телефон басып койду. Фотоаппарат керек, бирок профессионалдарга гана керек. Мурун жөнөкөй адамдар да алган аракет кылат эле. Ошол сыяктуу эч ким венчурный проекттин келечегин билбейт. Же ал элдин баарына өтө керектүү болуп кетет, же эч кимге кереги жок болуп калып кетет. Биринчиден. Экинчиден, мисалы үчүн ошол компания азыр бир темир жолдорду куруп атат, ушул жака акча киргизер деп. Уже адашпасам бир 8 жыл же 9 жыл болду ошолор дагы деле күтүүдө, дагы деле темир жол, ошол башкача темир жол, башкача поезд салына элек. Азыр Дубайда мына салынат деген болчу, акыр аягын билбейм, салынып салынбады, бүттү бүтпөдү билбейм, бирок ал ошол акционерлердин эсебинен эмес, акционерлерге пайда түшө турган кылып эмес, ал шейх өзүнүн акча киргизип өзү салды. Ошончо жыл күткөн инвесторлор акчасы башында болобосуна, кокуй бүгүн биз $100 салып койсок, эртең ал $10.000 болуп кетет дегендердин бирөөсүнө да пайдасы тийбейт мунун азыр. Бул эксперименталдуу болуп калат да. Келечекте кандай болот билбейбиз. Балким бул компания жабылып, ошол шейк окшондор менен контракт түзүп, башка компания ачылат дагы. Бул акча киргизгендер ошол бойдон калып кетет. Алардын акчасына ошол эксперименттерди жасап, ошол проектти өнүктүрүп алган болушу мүмкүн. Биз билбейбиз, ал жетекчиси эмне максатта ачты ошону. Ушул сыяктуу тобокелдер бар да. Ушундай болот деп айта албайм. Аны эч ким билбейт, эч ким айта албайт. Мен көз ачык эмесмин, же Кудай эмесмин, бир Кудай билет. Бирок венчурный инвестиция сиз башында болуп калган деген проекттердин акча салам деген проекттердин дээрлик көпчүлүгү болбой калышы мүмкүн. Жана муну көрсөтөт, практикада мен буга чейин статистиканы айткам. Любой бизнес, мисалы үчүн ишкерлерден да сурасаңыз, ушул статистиканы айтат. Чоң бизнесмендер, миллионерлерден да угасыз бул нерсени. Жаңы ачылган бизнестердин дээрлик 90% биринчи 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 10 жылда жабылып калат иштеп. Ошол тепкичти басып өткөндө анан уже жабылбашы 90% кепилдик берсе болот, бул жабылбайт деп. Бирок андан кийин деле кепилдик бериш кыйын, конечно, албетте. Өзгөчө жаңы технологиялар. Жаңы технология бул ушундай нерсе. Жана биз айтып кеттик, Nokia Siemens уюлдук телефон азыр мурункудай сата албай калды. Азыр уже Samsung, Apple сыяктуу компаниялар базарды ээледи, Huawei жана башкалар. Mi, Huawei. Мына жаңы технологияларда бир нерсени айтыш кыйын да. Бул жерде тынбай өсүү болуп туруш керек. Ошон үчүн биз айткан проект сыяктуулар венчур инвестиция, сиз башында болуп калам, кокуй эртең темир жолдор бүт дүйнөнү басканда мен миллионер болуп кетем деген проект болуп кетиши да мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Муну оюңга карап коюш керек. Бирок сиз ошого өмүрүңүздү багыштап, акчаңыздын баарын салсаңыз, болбой калса, ошончо убактыңыз текке кетти. Ошончо жыл топтогон акчаңыз текке кетти. Же болбосо өзгөчө квартираны эч убакта андай нерсеге салбаш керек. Кимдир бирөө криптовалютага квартирасын сатып туруп, кредит же квартирасын залог коюп кредит алып туруп, криптовалютага салып коюшту. Кимдир бирөө утты, кимдир бирөө күйүп кетти. Бул оюн катары да. Ошого буга венчур инвестицияга баардык акчаны салбаш керек. Көрдүңүздөр, ошон үчүн бул жерде же болот же болбойт деп айта албайбыз. Ошого инвестицияда бул жерде агрессивдүү, жана мен айтып кеткен инвестицияларга баардык акчаны сала бербеш керек. Так, эми кийинки бөлүгүбүздө азыр мен уже бул экинчи бөлүктү бүтүрүп атам. Үчүнчү бөлүктө бизде Кудай буйрса идиш аяктар, Финика, ушул сыяктуу проекттарда сүйлөшүп кетебиз. Буда эмнелер болду, булардын да окуяларын уга элек болсоңуздар мен айтып берем. Бул окуяны да өзүнчө жөнөтөсүз дейм деп ойлойм. Жана батирлер проектиси аябай активдүү кетип атат азыр. Батирлер боюнча дагы өз көз карашымды айтып кетем. Мунун да сизге пайдасы тийиши мүмкүн.